Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы, студияда Мерим Абдилажанова. Көрсөтүүнүн алкагында коомдун саясий, социалдык, маданий, күнүмдүк эле турмушуна туш болгон, көйгөй жараткан, көңүл бурдуруун арттырган жана чечилүүнү талап кылган таалуу маселелерге токтолууну максаттап келебиз. Ал үчүн студияга тийиштүү тармактардын өкүлдөрү, адистери келип, түз берилген суроолорго ачык жооп бермекчи. Райондук, облустук гезиттер реформалоого канчалык муктаж? Аймактардагы медиа тармагын оптималдаштыруу кандай максатты көздөйт? Аны менен кандай жыйынтыкка жетүү мүмкүн? Бүгүнкү күндө басма сөз барактарын кимдер ачып окуп жатат? Мына ушул суроолор Чордондо жоо издейт. Ал үчүн биздин студиянын тийиштүү коноктору бар. Анда тааныштырайын. Нуркамил Абдуллаев, Ноокат таңы газетасынын башкы редактору, журналист. Ошондой эле Акбалык Жумалиева, социалдык тармактын активдүү колдонуучулары. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Алгачкы эле суроону мен Акбалык эжеке сизге берейин деп турам. Сиз акыркы жолу кайсыл гезитти качан окудуңуз эле? Негизи эле мындай маалымат алуу каражаты булагы сиз үчүн кайсыл? Мен акыркы жолу гезит алганым эсимде жок. Бир рекламага Ошбарк гезитин алдым акыркы жолу, бирок ал жерде рекламаны гана карапчы. А маалыматты мен негизинен интернет булактарынан окуйм. Гезитти мурункудай адамдар мен сыяктуу эле колдонбой окубай калды деген ойдомун. 10 жылдан бери интернет колдоном. Маалымат, керектүү маалыматтын бардыгын эле интернеттен, сайттардан окуп алганыма байланыштуу гезит албай калдым го деп ойлойм. Нуркамил мырза, өз кезегинде газетанын дагы мындай орду болгон да. Бүгүнкү күнгө келип, бул маалымат каражатынын орду канчалык? Барбы, муктаждык барбы? Эң оло учурдан пайдаланып, ошол Нур телекомпаниясынын бардык эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн айрыкча массалык маалымат каражаттарында дуу кеп болуп, ары-сүр бери-сүр болуп аткан маселени Чордонго алып чыкканыңыздар үчүн терең рахмат. Анан экинчиден сиздин маселеңизге кайрыла турган болсом, биздин коомчулук кээде кызыктай болот да. Кээде кайсы бир маселени жасалма түрдө жасатабыз да. Мисалы, бүгүн адамдар ойлошу мүмкүн, көпчүлүгү, ооба мен интернеттен алам, мен сайттардан алам, мен Фейсбуктан жана башкадан алам. Ошол эле учурда баягы мен гезит менен бүгүнкү күндө гезит деле өзүнүн актуалдыгын жогот элек. Ал ага мен толук кошулам. Себеби газета менен интернет булактары бүгүн куштун эки канатында караш керек да. Ким керек болсо ал интернеттен алсын, ким керек болсо гезиттен алсын. Бирок бул жерде маселе башкада болуп атат. Интернет сайттардын дагы, газеталардын дагы сапаттуулугу жөнүндө кеп болуп атат да, менин оюмча. Сиз айткандай баягы келечек эмес, учурдун деле талабы бар. Анткени эгерде газета түп тамырынан жок болгондо бүгүн Нью-Йорк Таймс чыкпай калат эле, Вашингтон Пост чыкпай калышы мүмкүн эле, же болбосо Турциядан, же болбосо Казакстандын газеталары чыкпай калыш керек эле да. Демек, дүйнөдө интернет маалымат менен бирге газета дагы өзүнүн ордун жогот элек. Буга дагы бир аз убакыт бар деп ойлойбуз да. Балким ошол керектөө муктаждыгын интернет аркылуу канаттандырып алып аткандыр. Ошол эле жаштар, ошол эле орто муун, балким улуу мундун өкүлдөрү үчүн газетанын зарылчылыгы ордуу болушу мүмкүн да. Ошондон улам бул баягы атаңдаштыкка, конкуренцияга газета жооп бере албай калдыбы? Газета жооп бере албай калды дегенге мен толук кошулбайм. Бир 60га 40 болушу мүмкүн, же 50-50 болушу мүмкүн. Мына мисалы, бүгүн адамдар, кээ бир адамдар интернеттен алган болсо, ошол эле айрым адамдар реклама болобу, башка керектүү маалыматтар болобу, аны газетадан алып атат да. Эгерде бул рынокто ким каалаганын алат. Бүгүн биз баягы эртелеп эле тон бучушка шашпашыбыз керек. Себеби эгер рынок газетанын кереги жок болуп калганда, анда газеталар түп тамырынан чыкпай калат эле. Эмне үчүн бүгүн Кыргызстанда Суперинфо да чыгып атат, Суперинфонун сайты дагы чыгып атат. Бар да мисалы. Ушул оңдуктан алып караганда биз бүгүн талапка ылайык иш алып барыш керек. Эгерде каалоочулар газетаны алсын, каалоочулар
интернетти пайдаланасың. Акбал айым, сиз интернеттеги эң бир активдүү колдонуучусуз. Өзүңүз маалыматтарды жарыялап, бөлүшүп, пикирлериңиз менен коштоп келесиз да. Кандай ойлойсуз? Эмнеден улам интернеттен маалымат алуу ыңгайлуу же болбосо ошол форматты тандап алдыңыз да? Интернетте эң негизги анын эмеси үстөмдүгү эменин бир маалыматтардын бат ыкчам тарашы да. Мисалы бир окуя болгон болсо, аны бир 5-10 мүнөттүн ичинде интернетте жайылып, ошол тарап кетет да. Гезитке басылып чыккан чекти убакыт керек, ошон үчүн интернеттен сайттарда маалымат алуу эмерээк деп ойлойм да мен. Ошон үчүн гезиттердин тираждары дагы кескин азайып атканын деле көрүп атабыз. Аябай популярный болуп жүргөн гезиттердин тираждары азыр кээ бирки эмелер даже тираж канча экенин дагы эмеден айткандан уялып жарыялабай калышыптыр. Убакытка көз каранды болуп калыптыр. Коом ыкчамдыкты, тездикти, оперативдүүлүктү талап кылып калыптыр деген ойду айткыңыз келип атат да. Мен ушул эле суроолорду, сиздерге берген суроолорду коомчулукка да узатып көрдүм да. Алар кандай ойлойт экен? Биз эфирден бирге күзөтөлү экрандан. Андан кийин маегибизди уланталы. Жумасына бир жол чыгат, мына центральный гезиттер келет. Келгенде баарын мен мисалы өзүм лично баарын бир сыйыр окуп чыгам. Ал жерде новостьтен тышкары ар кандай макалалар, статьялар жазылат. Маданият жөнүндө, адабият жөнүндө, саясат жөнүндө. Мен маалыматты көбүнчө интернеттен алам, чтобы газета окуганга убактым жок да. Мен негизи интернетке да кирбейм, гезитте да окубайм. Шарт жок, ошон үчүн келип гезит алып анан окуганга, а так интернет колуңда. Орусча айтканда под рукой. Ошон үчүн дароо ача коесуң, телефондон же болбосо компьютерден. Интернет ыңгайлуу да. Негизи өзү азыр гезитти окугандар аз болуш керек деп ойлойм. Көбүнчө эле телефон, интернетте колдонушат го. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн облустук, райондук гезиттерге муктаждык канчалык, аларды оптималдаштыруу аркылуу кандай жыйынтыкка жетишебиз деген суроолордун алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Андыктан бул талкууга сиз да катышыңыз, өз пикириңизди калтырыңыз жана үн катыңыз. Биз болсо көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. Мен бул теманын көтөргөнүмдүн негизги себеби бул учурда райондук, облустук гезиттерди реформалоо, башкача айтканда интернет форматына алмаштыруу жагдайын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги көтөрүп жатат да. Мунун себебин Султан Жумагулов мындай деп түшүндүрдү. Биз заман талабына ылайык ушул ыкмага өтүүгө мажбурбуз. Бул заман бизге ошону талап кылып жатат депчи. Ошон үчүн мен Акбал айымга суроо бергим келип турат. Бул демилгеге канчалык зарылчылык болду деп ойлойсуз? Мен министрдин пикири менен макулмун. Себеби азыр айылдарга чейин интернет жеткен. Азыр кары-картаңдар эле колдонбой, смартфондору жок адамдар гана, колдонууну билбегендер гана интернет колдонбосо, гезиттерди окушпаса, калгандары бүт эле маалыматты интернеттен алып калышты да. Ошон үчүн министрдин ою менен макулмун мен. Гезиттерди реформалап, аларга каражат кетирүүнүн деле кажети жоктур деп ойлойм. Нуркамил мырза, мына ушул райондук гезиттин жетекчилери президентке кайрылуу жолдоптур. Кабарыңыз бар болсо керек, Анан эмнени бул маселе өкмөттө да каралып жатыптыр, жетекчилердин жөнөткөн арызынын негизинде. Анан эмнеге каршы болуп жатат бул реформага? Негиз барбы өзү каршы болууга? Биз бул жерде бир гана нерсени эске алыш керек. Маалымат коопсуздугу деген нерсе. Мисалы үчүн мен өзүм Нокаттыкмын. 282 000 калк бар. Нокат районундачы. Эми ошонун жаштар интернеттен колдонсо, кээ бир келет жериндегилер интернет колдонбойт. Анан ошол ар бир райондун мамлекет өзү болгондон кийин ошол маалымат коопсуздугун камсыз кылыш керек. Мисалы райондук мамлекеттик администрациянын газетасы райондун деңгээлиндеги жүрүп жаткан ар кандай мамлекеттик иштерди чагылдыра бериш керек, элге кабар жеткириш керек да. Бул бири. Экинчиден, эмне үчүн райондук газеталар бүгүн каршы чыгып атат? Элестетип көрүңүз, мындан бир топ жыл илгери өктөм мезгили өз доорун жүргүзүп атканда райондук гезиттерди эч ким караган эмес. Министрлик дагы, мамлекет дагы караган эмес. Ошондо өлбө жаным өлбө, эртең бүрсүгүн жакшы болот деп келип туруп, бүгүн өздүнөн өзү телчигип,
коомго жараша, учурга жараша бардык гезиттерде эми арасында бар. Коомдун талабына жараша элди канааттандырып аткан газеталарды мен ойлойм бул а дегенде элине жоюп салуу бул туура эмес. Ооба реформа керек. Бул учурда биз министерствого дагы ушундай сунуштарды айтканбыз өкүлчүлүктөрүнө. Бул учурда газетанын өзүнүн эркине коюш керек. Эгерде рынок шартында жашап кете алабы, анда ага тийбеш керек. Анан рынок шартында жашай албай, колдоо болбойбу мамлекеттен, жашай албай, анда ал газетаны коюп коюш керек да, жоюп коюш керек. Ошол себеби бул жерде биз бул айым туура эле айтып атат. Биз өзүбүздү гана ойлобой, кече биз үчүн, биз ушундай жашообуз үчүн бар бешене терин сарптаган, өмүрүн арнаган карыялар бар, улуулар бар. Анан ошолор дагы маалымат алыш керек да, алар газетадан маалымат бар, алат. Газетада бир өзгөчөлүгү информациялык маалымат берилет, ооба сөз жок. Бүгүн бул жерде мышык жыгылган болсо кечирип коесуздар. Же бир жерде өрт кеткен болсо биз ушуну дүң этип сенсацияны кууп калдык. А газетанын орду ошол эле учурда тарбия берүүчү, багыт берүүчү, маданиятка, адептүүлүккө тарбиялоочу деген нерсе дагы болуш керек да. Эми кечирип коесуздар, мен мына бүгүн ала келдим да, атайын ушул газетанычы. Карап көрүңүздөр өзүбүздүн газета. Ооба, бул жерде ошол эле интернеттеги чыккан маалыматтардан тышкары райондо болуп жаткан маалыматтар дагы чыгат. Аны менен катарда газетада бир нече рубрикалар бар. Мисалы үчүн элестетиң, мугалим кечке иши менен алаксы барып туруп, интернет сайттан кайсы иштешти билбей калышы мүмкүн. Ал эми газета алдына барганда ноокаттаганда мектеп дүйнө, райондук деңгээлде, райондук билим берүү деңгээлинде эмне болуп атат? Эмне маселе дегендей да. Демекчимин, бүгүн биз газеталарды реформалаш керек, бирок өзүнүн эрки менен жашап кетеби? Ошого уруксат беришибиз керек. А рынок бул базар талабы, кааласак каалабасак, эгерде биздин тираж барган сайын төмөндөй берген болсо, кой деп чемоданды түйүп, арызды жазып, өз ыктыяры кетиш керек. Нуркан мырза, сөзүңүзгө аралжыда, балким мына ушул макалада бир топ жакшы тарбиялык мааниси бар маалыматтар жарыялангандыр, бирок биздин коомчулук ушундай көп маалыматты окуйт деп ойлойсузбу? Эң туура айтасыз, бизде ушундай стереотип калыптанды да, кыска сүйлө, кыска айт, башкачы. Эми кечирип коесуз. Интернетте биз азыр мынтип сүйлөшүп калдык. Ооба депчи. Ообанычы. Эмне үчүн? Адам баласы көз менен көрөт, колу менен кармайт, анан кийин ушул жердеги сөз мээсине сиңет. Биз баарыбыз айтабыз, ой, кыска жаз, мен деле айтам. Бирок кептин гүлдөрүн, сөзүбүздүн кеп байлыгыбызды маданият байытыш үчүн биз газеталардагы бир аз узунураак маалыматтарды беребиз да. Акбал айым, ошол биз айткан чын эле интернетте ыкчам, оперативданын кыска нуска берет да, коомчулуктун талабы ошондой болуп жаткан үчүн бул маселе жаралып аткандыр, Сиз кандай ойдосуз? Бирок сиздин айтканыңызда мындай окугандар деле азайып атат да. Мурда мисалы биздин муунда китептерди окучубуз, гезиттерди да окучубуз, китептерди окучубуз. Азыр коомубуз андай окуучу эме болбой калды да, окушпайт көпчү. Көбүнчө мисалы мен бир Америкада эме кылдым эле, мындан бир 13 жыл мурдачы. Ал жакта жана китептерди аудио кылып ошол мезгилде чыгып калган экен. Ал нерсе бизге келбейт деп ойлогом да. Бизге дагы келип калыптыр. Эми ал мындай бир, например, эмеде рөлдө баратып эле коюп алып угуп кете берсең болот да. Ошондой эле мындай адамдар бизде окубай жалкоо болуп кетти деп ойлойм да. Гезитте дагы көп мындай узун макаланы окушпайт. Убакытты ыңгайлуу пайдалануунун ыкмасы деп баа берип атасыз. Ошол нааразы болгон жетекчилерге карата министрдин дароо эле жообу чыкты. Биз азыр ошол пикирин угайлы, андан кийин ошого жараша маегибизди улайлы. Райондук гезиттер бүгүнкү окуяны бейшемби же жума күнү чыгарып жатса, анын эмне кереги бар? Азыр 3 киши отуруп алып бир сайтты күнүгө жаңылап чыгарып жатышат. Биз болгону оптималдаштыруу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Кайсы бир райондо жаңылык болсо интернетке да дароо берип, телеканалдарга да видео тартканды үйрөнгүлө, сайттарга чыгарып жаңыча иштегиле дедик. Баарын жаап салуу жөнүндө сөз жок. Райондук гезиттерде өзүнчө тарых. Алардын имараттары калат. Бул жаңыча иштегиси келбеген, жылуу орундан козголгусу келбеген редакторлордун жазган арызы болсо керек. Биз оптималдаштыруу максатынан кайра тартпайбыз. Экөөңүздөргө тең тиешелүү канчалык жөндүү айтып жатканы Султан Жумагуловдун? Азыр 7-8 редакцияда киши иштесе, алардын санын азайтып, бирок эмесин, маянасын көбөйтүп,
интернет эмесине айландырса болот да, аны сайтка айландырыпчы райондун ичиндеги маалыматтарды берүүнү. Анда сизге бир суроо берейин дегем, бул гезитти кандай жол менен таратасыздар? Ошол эле районлор аркылуу мугалимдерге таңууланып берилеби, бюджетниктерге, же болбосо башка түр менен сатылабы? Тираж канчасы өтөт, канчасы калат? Жакшы, башта уруксат берсеңиз, министр жөнүндө. Министрдин оптимизация деп атат. Бул жерде ооба, биз кааласак, каалабасак, азыркы күндө райондун гезитинин редакторлору деле, башкалар деле райондун гезитинин сайттарын иштөө жана интернетке өтүү жөнүндө бүгүн мезгил талабын көрүп атабыз, мисалы да. Эми сиздин сурооңузга, биздин газетаны эч ким зордуктабайт. Газетабыз 3400 тираж менен чыгат. Район боюнча бүт баарын өзүбүз таркатып беребиз. Анан эң негизги киреше булагыбыз бул реклама. Азыр иштесең гана жашап кетесиң, иштебесең анын жашай албайсың. Биз ошол аудиториябыз бул газетада деп таштап койбогудай деңгээлге аракет кылабыз. Себеби талап ушундай болуп атат да. Эжекен айтканы жөндүү да, анткени мындай соцсетте ушундай талкуу жүрүп атат. Газеталарды зордоп өткөрөт. 1 ай мурун, 2 ай мурунку газеталарды ардагерлерге таратышат. Баар акысын эсебинен, пенсиянын эсебинен депчи. Буга негиз болгон үчүн айтылып жаткандыр дейм да. Сиз кандай ойдосуз? Андай газеталар жок эмес бар. Бул көбүнесе баягы пенсия, пособияга кошулуп берилген өкмөттүк газеталар. Ал эми райондук газеталарда анда боло турган болсоң, сенин астанаң жакын. Сен мына газетаны бизге 2 күн кеч калдың деп туруп алып келип берет. Себеби келишимдин негизинде биз абонент менен жазылууну жүргүзөбүз. Биз ушунча сан чыгарып беребиз, ушул мөөнөттө жеткирип беребиз депчи. Андай айлап жылдаган газеталар бар, айрыкча республикалык газеталар поштадан поштага айылдан айылга өтүп кетиши мүмкүн да. Мисалы, сиз айтып атат министр, 1-чи күнү чыккан маалымат 5-чи күнү газетада жарыяланат депчи. Сиз кандай ыкмада иштеп атасыз? Сиздер канча убакытта бир чыгат газета? Бизде мындай ошол атайын хроникабыз бар. Газета чыгып аткан гана күндөгү маалыматтарды беребиз. Кайталанма болбош керек. Ансыз деле бүт баарыбыз журналист болуп бүттүк. Бүт баарыбыз WhatsApp менен биз ошол күнгү газета чыгып атканга 1 саат 2 саат калган маалыматтарды беребиз. Түнү газетаны жиберебиз, эртеси басылып келип калат, эртеси таркатабыз. Акбалгай мындай да, бир айтылып атпайбы? Бир жумадан кийин берилип атат маалымат депчи. Ошол нерсе дагы баягы коомчулукту иренжитип, кеч чыккан маалымат. Ошондон улам дагы газета окулбай калдыбы? Ошон үчүн интернетке ыкташып кеттиби адамдар? Болушу мүмкүн, ал маалыматты интернеттен алып алган болушат. Ошондуктан да болушу мүмкүн да. Менде бир маалымат бар. Кыргызстанда бюджеттен каржыланчу 34 райондук гезит, 12 облустук гезит, анан 6 областтык телеканал бар экен да. Аларга мамлекеттин капчыгынан 100 миллиондон ашык сумма жумшалат экен. Ошол сумма өз максатында пайдаланып жатабы? Ошого ылайыктуу коомчулук алардан маалымат ала алатабы? Кандай ойдосуздар? Экөөңүздөргө тең тиешелүү. Менин оюмча, мамлекеттик сайттар, мамлекеттик мисалы КТРдин берген маалыматтары эч канааттандырбайт мени жеке жаран катары. Себеби ал жакта бир тараптуу КТРКда мисалы бир тараптуу оппозицияны каралуу мындай көпчүлүк эмесин алып коет да убактысынча. Сиз кандай ойдосуз? Сиз кайсыл жактан каржыланасыз? Мамлекеттен бөлүнөбү, бюджеттен? Мамлекеттен дээрлик мизер. Мисалы былтыры болгону 60 миң. Бул 60 миң биздин 4 саныбыз менен түгө турган акча да. Биз өзүбүздүн абоненттер менен анан реклама несенен каржыланабыз. Ошого биз мындайча айтканда жеке өзүбүз каржылаган газета катары калыптанып калганбыз. Анан эми акча маселесине келгенде бул ар бир телерадио компания болобу, гезит болобу, бул ошолордун жетекчисинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Жакшы телевидение, жакшы газеталарыбыз да бар. Мамлекеттик, бирок Каракалды Кагжарган калыстыгы менен ал тараптуу, бул тараптуу. Аны менен катарда массалык маалымат каражаттарында бир эле маалымат эмес, жана айтпадыкпы? Маданият, адабият, экономика жаатында дагы жакшы бир жаңыча изденген телевидениялар бар, жаңыча изденген гезит журналдар бар. Аларды дагы эске алыш керек. Эми бул жерде дагы пайыздаганда арасында жакшы акчаны
актагандары бар. Мен ушул теманы алкагында кече Фейсбукка талкууга таштадым эле бул теманы. Мындай критерийлерди келтиришти да, райондук, аймактык газеталар ошол аймактын жетекчисин мактаганга шыктуу болуп калышты. Ошолордун гана саясатын жүргүзөт, коомчулуктун талабына жооп бербей калды депчи. Анан бул көз карашта жөн жерден жаралбагандыр. Кандай ойдосуз сиз? Мен деле ошондой ойдомун. Эми гезиттерди мен окуган үчүн гезиттер жөнүндө айта албайм, бирок телевидение жөнүндө толук айта алам. Бюджеттен каржыланган телевидениялар көбүнчө ошол шаар жетекчисин же болбосо район жетекчисин мактоо менен чектелишет да, эмесдечи көбүнчө кошумачылык менен. Анан министр айтып атпайбы, редакторлор баягы эмне кимдер каршы чыгып атат деген критерийге айтып атат. Жылуу ордун сактап калгысы келген, өзүн гана ойлогон, анан мындай заман менен айкалышып иштебеген жетекчилер депчи. Сиз дагы редакторсуз, кайсы типке киресиз? Жакшы суроо бердиңиз. Анан жанагы акимдердин пресс катчысы болуп алат деп атпайсызбы? Бир нерсени эске алыш керек. Кээде райондо болуп жаткан жакшы иштерди жайылтышың керек. Себеби биздин коом жалаң эле жаман иштерден туруп калбай атат да. Мисалы интернет сайттарга, башкаларга барсаң, кээде үрөңүңдү чат да, атасы кызын зордуктап аткан, бул жерде өрт кетип аткан, бул жерде мындай коюңузчу. Ал эми райондук газеталарда кээ бир жерде ачылыш болот, мектеп бүтүп атат, бала бакча салынып атат дегендей да. Анан ошолорду жазсаң, анан мактаган болуп каласың да. Бул табигый эле нерсе. Ооба, учурунда андайлар дагы барды, бирок биздин жеке позициябыз, эгерде калыстыктан тайбайбы, жетекчиге деле каршы чыгабыз. Ал туура эмес болсо аны деле чымчылайбыз, балким сунушубузду айтабыз. Сен сындадыңбы? Ага сунушуңдай. Ушундай позициядабыз. Түшүндүрө алдым окшойт. Ооба. Сиздер интернет менен канчалык иштей аласыңар дагы азыркы сунушту алып жаткан ыкмага ыкчам түрдө көнүп кетишиңер мүмкүнбү? Интернет форматына. Интернет форматына биз буга азыр интернетте кадимкидей эле иштейбиз. Ооба, аны менен катарда биз бир гана 80-85 жылдык тарыхы бар, таржымалы бар, архиви бар дегенчи, аталардын баскан жолун баяндап келген газетаны сактап калуу иретинде. Мындан ары ооба, интернет форматына министр жакшы айткан чогулуштачы. Биз жоёбуз деген жерибиз жок. Биз оптимизация, заманага шайкеш реформалайлы деп. Аны кээ бирөөбүз туура түшүнүп атабыз, кээ бирөөбүз түшүнбөй атабыз. Эми мындай да ар нерсенин плюс минусу болот. Анын сыңарында балким кесиптештердин арасында ошол сиз айткан жылуу орунду кыймылдагысы келбегендер бардыр. Жок. Муну оптимизацияны турмушка ашырыш керек. Бирок газетаны сактап калыш керек деген мен сыяктуулар дагы бар. Кубаттайса, мен көрсөтүүнүн соңунда бир маалымат менен сиздерди тааныштыра кетейин, теле көрүүчүлөрдү дагы. Айрым маалыматтарды тактап келсем, бир райондук гезитте кеминде 2 миллион сомдон өйдө каражат сарпталат экен да, мамлекет тарабынан. Эгерде айтылып жаткан оптималдаштыруу жүрсө, анда бир областка жаңы медиа борборлорду ачып, алар теле берүү, радио, гезит, жаңылыктар, веб-сайт, медиа мектеп, окуу борборлору сыяктуу платформалардан турары белгиленген. Ушул реформанын ичинде ушул нерселер киргизилиш керек деген талап болуп атыптыр да. Мындай каражатты үнөмдөө эсебинен бул иш-чараларды ишке ашыруу канчалык натыйжалуу деп ойлойсуздар? Кыска жооп бериңиздер экөөңүздөр тең. Натыйжа жакшы болот деп ойлойм мен. Себеби сайтка өтсө, райондун баары эли көрүп маалымат менен таанышат. Кыргызда жакшы кеп бар, бара-бара аста-аста депчи. Анын сыңарында эгер ушул реформаны министрлик ашыра турган болсо, биринчи жанагында кайсы бир областта баштап көрүш керек, же райондо баштап көрүш керек. Бүгүнкү заман талабына бул реформа канчалык жооп берет, ал мезгилге жана чечкиндүү кадамдарга байланыштуу экенин айта кетейин. Урматтуу теле көрүүчү, сиз Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасын көрдүңүз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыз.